Кыргыз элинин сабатсыздыгын жоюуга өмүрүн арнаган илимпоз Кусейин Карасаевдин эмгеги ат көтөргүс. Ал кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүн түзүү менен ар бир сөздүн маанисин чечмелеп берүүдө чоң эмгекти жасаган. 23 жашында алгачкы гезит Эркин тоону чыгарууда да анын орфографиясына жооптуу болгон. Гуманитардык илимде, биздин гуманитардык багыттагы илимдерде 3 залкар бар. Улуус Ишеналы Молдеке, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов атаңар, анан Кусейин Карасаев атаңар. Мына ушул 3 аксакалга бүт кыргыз милдеткор. Билимдүү болушуна, сабаттуу болушуна, бүгүнкү күндө ушундай илим билимге умтулуп, таалим тарбиялуу болушуна биз ушул кишилерге милдеткорбуз. Илимпоздун бир гана тил эмес, адабият таанууда, котормо теориясынын өнүгүшүндө, элдик ооз-эки чыгармаларды жыйноодо да сиңирген эмгеги зор. Ал Саякбай Каралаевдин вариантында Манасты жаздырып алууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Айта берсе, айтылуу агартуучунун ар бир жасаган иши кыргыз элинин өнүгүүсүнө өбөлгө болгон. Мындан улам мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан атайын акция жарыяланып, жыйынтыгында жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар тапшырылды. Бул жерден мыкты видео слайдтар даярдагандар болду. Кыргыз, орус, англис тилинде, 3 тилде видео роликтер даярдагандар болду. Кусейин Карасаевдин акыл сөздөрүнөн, орфографиялык сөздүгүнөн арналган жакшы бир тесттер түзүлгөндөр болду. Жакшы ачык сабактар өткөрүлдү. Өзгөчө окуучуларыбыздын дагы ушул акыл сөздөрдү айтып, көркөм окугандар болду. Илимий, публистикалык макалалар жарыяланды. Буга жогорку окуу жайынын окутуучулары, студенттери, мектеп окуучулары, мамлекеттик кызматкерлер, катышты. Биз эч кимге чек койгон жокпуз. Ошол Карасаевдин ошол жүрүшүнө бардык жарандарга жетсин, жалпы аймакка жетсин, жалпы республикалык деңгээлде уюштурулган ишкерлер өттү да. Кусейин Карасаевдин жакын санаалаштарынын айтымында ал дайыма алгач элди, жерди, анан үй бүлөнү сактагыла деп жаштардын эсине көп салчу. Демек, ал үчүн эл жердин эртеңи алдыңкы орунда туруп, келечек үчүн жан үрөп иштеген. Отец вот вместе с Тыныстановым вот вся эта Атам жөнүндө сөз сүйлөө бир четинен сыймык болсо, экинчи тараптан мен үчүн оор. Ойлосом, атам Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов сыяктуу инсандар менен бирге 3 багытта иш алып барышкан экен. Биринчиси калктын сабатсыздыгын жоюу, экинчиси кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргыз тилинин теориясын түптөө болсо, үчүнчүсү манас таанууга басым жасашкан. Көрсө, булар элди өнүктүрүүнүн уңгусу тура. Азырда бул темалар актуалдуу бойдон турат. Ал эми биз да алардын урпактары аракет жасашыбыз керек деп ойлойм. Это, по-моему, очень важно, потому что сейчас, когда идет процесс... Иш-чаранын жүрүшүндө атайын көргөзмө уюштурулду. Ал түрколог окумуштуу, көркөм котормонун чебери деген 2 бөлүктөн туруп, окумуштуунун китептери, газета жана журналдардагы макалалары, котормолору, цитаталары, фотодокументтер коюлган. Мунара Кадырдин кызы, Асылбек Курманалиев, СТВ.